Бүгінгі күнден маанилүүлелген жаңылықтар менен эфирде күндеме маалымат программасы студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Ен окуяларынан бери туурап 4 жыл өттү. Кыргызстан бүгүн өлкө тарыхындагы эң каргашалуу чагымчылдыктын курмандыктарын эскерүүдө. Ак үйдөн болгону 100 метр аралыктагы жаңжалдуу имарат. Баш каланын тарыхый борборунда 9 кабаттуу үй курулууда. Прокуратура кылмыш ишин козгоду. Антимонополчулар Кудайберген базар үчүн өздөрү түзгөн жаң тарифтерди өздөрү алып салышты. Бирок соода аймагында кырдаал дагы деле туруктуу эмес. Өлкөнүн дээрлик 30 жогорку окуу жайынын 100дөн ашуун адистиктеринин лицензиялары алынып салынды. Арасында ашкери аракеттер да бар. Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы Ош окуяларынын курмандыктарын эскерүү күнү. Каргашанын 4 жылдыгына карата расмий иш-чаралар Ош жана Жалал Абад шаарларында өттү. 4 жыл мурун кагылыштардын очогу болгон Кыргызстандын түштүк борборундагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексинин алдына шаардыктар жана бийлик өкүлдөрү чогулушту. Анда дагы каланын дайынсыз жоголгон жашоочуларынын жаркын элесине арналган мемориалдын ачылышы өттү. Эске салсам, 2010 жылдагы кагылышта Ош менен Жалал Абадда расмий маалыматтар боюнча 423 киши каза болгон. Миңдеген адамдар жарыланып, үй-жай, мал-мүлкүнөн ажырашкан. Андан берки 4 жыл аралыгында жоготуулардын ордун толтуруу багытында олуттуу аракеттер көрүлдү. Эң негизгиси тынчтык менен туруктуулукту орнотуу болду. Бул иш токтоп калышы керек эмес. Бул туурасында бүгүн Ошто шаардыктар да, бийликтегилер да бир ооздон белгилеп жатышты. Кененирээк Динара Касымова. Ен окуясынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасынын расмий бөлүгү энелердин көз жашы эстелигинин алдында каза болгондорго Куран окуу жана гүл чамбарларды коюу менен башталды. Быйыл анын жанына дагы бир монумент орун алды. Эстелик бешик формасына жасалган. Ага ен окуясынан бери дайын дареги билинбей жүргөн 28 мекендешибиздин аты жөнү жазылган. Куран окутуу иш-чарасы шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө уюштурулду. Бул жер когалаң жабырлануучуларынын алгачкыларына бөлүнүп берилген батирлер. Мында жакындарынан айрылган жана жакындарынын дайынын ушул күнгө чейин таппай жүргөндөр жашайт. Алардын көкүрөгүнөн кайгы, көздөрүнөн жашы азыркыга чейин кетелек. Биздин көтөрүп жүргөн үчүн бир звонок эткенде алып бизге жардамыңды аябай атасың. 4 жыл мурдагы Ош коогасына дайынсыз болгон 20дай кишинин тагдыры дагы деле белгисиз. Жакынын жоготкондор канча убакыт өтсө да жакшылыктан үмүт үзбөй келип калат деген максатта күн көрүп жатышат. Күч органдарын жетекчилерден суранат элек. Биздин балдарыбыз дайынсыз болуп калбасын. Кыргызстанда туруп дайынсыз болуп калганын биз ушундай неме менен күтөбүз. Биз ушу балдарыбыздын дайынын уксак экен. Же өлүгүн же тиригин өмүр бою күтөбүз. Эч кандай энени балам дедирбесин. Бала энем десе майли. Биз балдарыбызга барып гүл койгондун ордуна балдарыбыз бизге келип гүл койсо эң чоң нерсе болот эле ошол. Жабырлануучулар үчүн тургузулган көп кабаттуу үйлөрдүн ар биринин короосунда бүгүн мал союлуп, Куран окутуу жөрөлгөсү уюштурулган. Кыргыз-өзбек улутунун өкүлдөрү бир дасторконго чогулду. Жылдан жылга эки улуттун ортосундагы мамиле жөнгө салынып бараткандыгын айтышууда. Эң негизгиси эки улут өкүлдөрү ынтымакта болгондо гана улуттар аралык араздашуу болбой тургандыгын карапайым эл да түшүнүп калды. Бардыгыбыз жакшы мамиле кылганга аксакалдарыбыз бар экен, бардыгын эмоция калгандардын бардыгын тартипке чакырып жакшынакай кылып койгула эми. Булардыкы дагы өлдү, биздики дагы өлдү. Элдин тынчтыгын ойлойлу деп бардыгыбыз ушул жапырт киришип ынтымактуулукка чакырып келдик. Жакшыбыз азыр көрүп атасыңар. Мындай өзбек кыргыз дебестен чыгып бирге туруп Ен окуясынын 4 жылдыгына карата өтүп жаткан иш-чараларда Куран окутуу менен бирге эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын бийлик жетекчилери айтууда. Түштүк борбордо тынчтык орноп, улуттар аралык достук бекемделип калды. Аралаш квартал түзүү демилгеси да өз натыйжасын берүүдө. Мамлекет тарабынан чара көрүлүп, үйүн жоготкондорго үй курулуп, бир топ жөлөк пул, башка жардамдар берилгенине карабастан элдин эсинен ошо кайгылуу окуя дагы эле өтө элек. Ошого байланыштуу бийлик органдары, өкмөт, кыргыз өкмөтү мындан кийин дагы элдин арасында ынтымак ишкерликти бекемдөөгө, бири-бирин сыйлап, жаштарды мындай бир мекенчилдикке
улууларды урматтап, кечүүнү узаттап, жашоого чакырык кылып ушундай атайын иш-чаралар өтүп атат. Эми мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр 2010 жылы ошол өзбек кыргыз аралашып жашаган жерде ушундай жоготуулар болгон жок. Мындан ары дагы ошол биз аракет кылып иштеп жатабыз. Өзбек кыргыз эли эгерде ошол бүт баары аралаш жашай турган болсо, мындай тополоңдор аз болот. Ошондуктан мына өзүңүздөр билесиздер, ошол ийин кооголаңынан жабыр тарткандарга дагы ошол үй бөлүүдө дагы ошолорду бүт баарына аралаштырып, ошол бир үйдөн берип, ушундай аракеттер жүрүп атат. Бүгүн Ош шаарында коомдук кырдаал туруктуу, эч кандай ушагайың ызычуулар жок. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Карапайым эки элдин тилегени бир. 4 жыл мурунку каргашалуу окуя эч качан кайталанбай, улуттар ортосунда ынтымак болсо дешет. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылдагы июнь коогасынын 4 жылдыгына карата өлкө калкына кайрылуу жолдоду. Аны менен толук таанышып алыңыздар. Урматтуу мекендештер, каргашалуу күндөрдөн бери 4 жыл өттү. 4 жыл мурда өлкөнүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин жарып, мамлекетибизди жок кылуу аракети орун алган. Ал күндөрдү эстегенде ар бирибиздин жүрөгүбүз сыздайт. Акыркы 50 жылдын ичинде өлкөнүн түштүгүндө 3 жолу кандуу окуялар кайталанды. Ынтымактын, биримдиктин жоктугу жүздөгөн жарандарыбыздын өмүрүн кыюуга, кыргыз мамлекеттүүлүгүн жоготуу коркунучуна алып келген. Ошол оор күндөрдө карапайым элдин даанышмандыгы, сабырдуулугу өрттү өчүрүүгө себеп болду. Карапайым эл бири-бирин тыйып, кандуу кагылышка бөгөт койду. Кыргыздар өзбектерди, өзбектер кыргыздарды үйүнө катып, жүздөгөн өмүрлөр сакталды. Кыргыздар менен өзбектер аралаш жашаган көчөлөрдө, кварталдарда жаңжалдын жайылышына жол берилген жок. Демек биз аралашып, биргелешип жашоодон башка жолубуз жок. Ынтымак түштүккө, түндүккө, Ошко, Жалал Абадка, көлгө же таласка асмандан түшпөйт. Ынтымак элдин өзүнөн башталышы керек. Ар бир үйдөн, ар бир айылдан, ар бир көчөдөн ырыс алды ынтымак. Муну эстен чыгарбайлы. Кыргызстан жок болсун, бөлүнсүн, жарылсын деп тургандар аз эмес. Аларга Кыргызстандын кереги жок. Элибиздин тагдыры бир тыйын. 2010 жылы ал күчтөр улутчулдарга, сепаратисттерге, реваншисттерге таянган. Өз элин кайгыга батырып, каргашалуу окуялардан саясий упай топтогондорду да көрдүк. Бузукулардын айрымдары башканын мүлкүн басып алууга кызыкса, айрымдары каргашалуу окуяларды бийликке, чоң саясатка кайтып келүүгө пайдаланды. Азыр алар чындыкты бурмалап, өздөрүн көтөрмөлөп, элдин коргоочусу катары көрсөтүшүүдө. Бул жалган. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн саясатчылар каргашалуу окуяларга өзүлөрү кызыктар болгон. Бийлик, байлык үчүн боордош элдерибизди кагылыштырып, мекенине чыккынчылык жасашкан. Бүгүнкү күндө муну көпчүлүк түшүнүп калды. 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын душмандары өлкөдөгү бийликтин чабалдыгын пайдаланып, жаңжалдын отун тутантты. Ошол күндөрү бүткүл элибиздин аракети баш аламандыкты, зомбулукту токтотууга, жабыр тарткан аймактарга жардам берүүгө багытталды. Кыргызстандын ар бир жараны кайгыны өз башындагы түйшүк катары кабыл алып, колдон келген жардамын аяган жок. Күн сайын Бишкектен, Чүйдөн, Ысык көлдөн, Нарындан, Таластан түштүккө гуманитардык жүк жөнөп жатты. Мамлекет тарабынан олуттуу чаралар көрүлдү. Эл аралык уюмдардан түшкөн 6 миллиард сомдон тышкары республикалык бюджеттен кошумча 6 миллиард сом жапа чеккен аймактарга бөлүндү. Ал каражаттардын эсебинен жабыркаган үй бүлөлөргө жөлөк пул катары 100 миллиондогон сом тартылды. 100 миңдеген чарчы метр турак жайлар курулду. Миңдеген объектилер калыбына келтирилди. Ош жана Жалал Абад шаарлары оңолуп, кыйла өзгөрдү. Бүт өлкө Ош менен Жалал Абадка жардамга келди. Жалпы элибиздин жардамы түштүктө тынчтыкты орнотууга шарт түздү. Урматтуу мекендештер, кайгылуу окуяларды унутууга биздин акыбыз жок. Ал окуялар баардыгыбыз үчүн чоң сабак болууга тийиш. Каргашалуу окуялар мындан ары эч качан Кыргызстанда кайталанбасын. Ынтымакты, биримдикти көздүн карегиндей сактайлы. Мамлекетибиздин жаркын келечегин куралы. Кудай элибизди, жерибизди колдосун. Жараткан тилегибизди кабыл кылсын. Жолубузду ачып, ынтымак, берекет берсин. Бүгүн эле президент Алмазбек Атамбаев Орусия өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкө башчынын аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, жакында эле Астана шаарында Кыргызстан менен Россиянын президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун практикалык кадамдарын, анын ичинде Ош шаарына жана Ош облусуна жардам берүү маселелерин талкуулашты.
Алайда Сооронбай Жээнбеков баштаган укук коргоо органдарынын жетекчилеринин депутат Ахматбек Келдибековдун тарапташтары менен жолугушуусу оң натыйжа берген жок. Бул туурасында ИИМдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынан билдиришүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө жол тосуп турган атуулдардын атынан келген өкүлдөр президенттин аларды кабыл алуусун, Келдибековду үй камагына чыгарууну талап кылышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө жолду ачуу боюнча сүйлөшүүлөр өзүнүн жыйынтыгын берген жок. Алар эске салсам, Ош Иркеш-Там жолу 27 майдан бери жабык турат. Стратегиялык маанилүү объекттерге жакын мыйзамсыз курулуштардын салынуусу уланууда. Борбор каланын ичинде башкы прокуратура тарабынан ондогон мындай курулуш объекттери аныкталды. Учурда алардын айрымдарын токтотуу боюнча соттун чечимдери чыккан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай тыянак эске алынбай, курулуш иштери уланып келет. Кененирээк Бактыгүл Сталбек кызы. Борбор каладагы Тоголок Молдо көчөсүндөгү Россия кинотеатрынын артында 9 кабаттуу бизнес борбор салынууда. Курулуш иштери акыркы 2-3 айдан бери күч алды. Бирок ал мыйзамсыз деп табылууда. Анткени имарат өзгөчө маанилүү тарыхый объект Россия кинотеатрынын аянтында тургузулууда. Ал эми стратегиялык маанилүү Ак үйдүн имаратынан курулуш болгону 50 чакырым гана алыс. Мындай жүйөлүү себептерге карабастан Бишкек шаардык мэриянын курулушка уруксаат бергени таң калтырат. История выдачи этих разрешений. Курулуш ишине мэрия 2009-жылы стратегиялык маанилүү объектилерге таандык жер аянттарын максаттуу пайдалануу токтомунун негизинде уруксаат берген. Бул кадамдар бизге чейинки жетекчилер тарабынан жасалган. Андыктан алардын ордуна жооп берүү мүмкүн эмес. Азыр соттун чечимине ылайык бул жер аянттарын кайрадан мамлекетке кайтаруу аракеттерин көрөбүз. Насчет размещения. Борбор каланын 2006 жылдан 2025 жылдарга чейинки башкы планында стратегиялык маанилүү объекттерин көркүн бузбоо үчүн ага жакын курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок 2007 жылы Ливерпуль жоопкерчилиги чектелген коомуна кинотеатрдын артындагы жер сатылып, курулушка уруксаат документтери Бишкек шаардык архитектурасы тарабынан берилиптир. Натыйжада документ жасалма экендиги ачыкталууда. Эң негизгиси дал ушул жасалма документте арбын мүчүлдүктөр кетирилген. В ходе проверки были выявлены Санитардык эпидемиологиялык өрткө каршы кызматынын макулдуктарын алышкан эмес. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо кызматынын уруксааты дагы берилген эмес. Бирок буга карабастан курулуш башталган. Азыр өз билемдик беренесинин негизинде курулуш объектилеринин ээсине кылмыш иши козголду. было возбуждено уголовное. Бирок бул эскертүүнү курулуш ээси тогото тургандай түрү жок. Анткени имараттын салынуусу токтобой азыр 3-кабат аягына чыгып калды. Мындай стратегиялык маанилүү объекттерге байланыштуу тиешелүү мыйзамдын сакталбай жатышын борбор каланын четинен жолуктурса болот. Айтсак, студенттер аллеясы, ага жанашы салынган бизнес борбору Улуттук филармония менен Кыргыз Улуттук университетинин курулуш архитектурасынын кооздугуна балта чапты. Ал эми Улуттук гвардияга таандык жер аянтында азыр 9 кабаттуу элиталык үй тургузулду. Сатылат. Ешкімге билгиспей. Анан алар болса бир 3-4 жыл күтүшөт. Берде срок давности деген понятиялар бар да. Эмети ошо срок давностилери өткөндөн кийин алар куруп башташат. Мэриялар болса өзлөрү эле под давлением жителей исктерди берет, но им отказывают, потому что срок давности өтүп кетти деп. Кылмыш иши 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан Бишкек шаардык архитектура жана маданият министрлигинин жетекчилерине дагы козголду. Анткени дал ушул мекеменин жетекчилери стратегиялык маанилүү имараттар